Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Hormatly musulman bir tuğanım, biz sizler menen Peygamberimizden Nasihatlari attуу kitepten Peygamberimizden bizge jetip kelgen hadisler turалы сүйлөшүп жатканбыз. Albatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisleri arkıl bölümlerde жыйналган. Kebirki bölümleri Peygamberimizden adep ahlak туралы сүйлөгөн hadisтерин жыйнаган болсо, ал эми кээ бир китептер Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын балага тарбия берүү, жаш балдарга кандай тарбия бериш керек, ошол тууралуу Пайгамбар айтып кеткен сөздөрүн жыйнаган. Ал эми кээ бирки китептер Пайгамбарыбыздан келген намаз тууралуу жана намазды таштап коюу канчалык чоң деңгээлде күнөө экендиги тууралуу жыйнаган hadisler келген. Жана башка дагы ушундай Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын hadisтерин ар кыл бөлүмдөрдө жыйнашкан. Biz bu kitebimizde bugün 50. hadisке келдик. Бул китеп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 100дөн ашуун насаатын жыйнаган китеп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын насааттарына келе турган болсок, биз анын эсебине жете албайбыз. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө берген насааттары аябай көп. Биз ушул китебибизди бүгүн ушул 50 hadistен жыйынтыктайбыз дагы. Анан Рамазан айы кирип келгенге байланыштуу Рамазан айында орозонун фазилеттери жана Рамазан айынын фазилеттери тууралуу келген hadistер жана аяттарга токтолобуз. Жана ошондой эле Рамазан айын биз кандай пайдаланып калышыбыз керек? Рамазан айынын соопторуна кандай эргешип калышыбыз керек? Мына ушул тууралуу кийинки сабактарыбыздан баштайбыз. Эми бүгүнкү китебибиздин жыйынтыктоодо биз кээ бир hadisтерге кыскача токтолуп өтөбүз. Көп тереңдешпейбиз. Аллах Таала кадыр кылганчалык бир 10 hadisке же 11-12 hadisке кыскача токтолуп өтөбүз. 50 hadis Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: бизди чынчылдыкка буйруп, жана жалган айткандан сак болууга чакырат. Жана мунун себептерин айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: алейкум бис-сидк фа инна сидка яхди илал бир. Чынчыл болгула дейт. Анткени чынчылдык жакшылыкка жете дейт. Ал эми жакшылык болсо бейишке алып барат. Эгерде адам ар дайым чындыкты айтып, чынчылдыкка берилсе, Аллах Тааланын астында ал адам чынчыл деп жазылып калат дейт. Ва иякум казиб. Жалган айтуудан этият болгула. Анткени жалган айтуу жамандыкка жетелейт. Ал эми жамандык болсо силерди тозокко алып барат. Эгерде бир киши ар дайым жалган айтканын таштабастан жалган сүйлөп жүрө бере турган болсо, анда Аллах Тааланын астында жалганчы деп жазылып калат деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди чын сүйлөөгө жана жалган сүйлөөдөн этият болууга бизди бул hadisинде бизге насаат берип чакырып өтөт. Кийинки 51 hadis Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир киши келип насаат сурайт. Я Расулаллах, аусини, мага насаат бериңчи дегенде Пайгамбар саллаллаху ла тагдоб, сен ачууланбагын деп айтат. Ушуна жанагы киши кайра да Пайгамбар саллаллаху мага насаат бериңчи деп кайталап сураган кезде Пайгамбар саллаллаху ар бир сураган сайын ла тагдоб, сен ачууланба деп ачуулануудан кайтарат. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, бул ачуулануу сөзсүз түрдө бир өкүнүчтү алып келет. Инсан бир ачууланып кандай иш жасабасын, артынан өкүнүч жатат. Ошон үчүн адам ачуусу келген кезде өзүн баса билүүгө аракет кылыш керек. Же ачуусу келген кезде ачуусун баса турган амалдарды жасаш керек. Жана ошондой эле инсан өзүнүн ошо ачууга алып бара турган амалдардан алыс болууга аракет кылыш керек. Кийинки 52 hadis Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: ахфу шавариба ва афу лиха. Мурутуңарды кыскарткыла жана сакалыңарды өстүргүлө дейт. Албетте шариятыбызда мусулман эркектер сакал коюп жүрүштүгү бул сунна муаккада болуп эсептелинет. Ким сакал кое турган болсо, бул нерсеге соо болот. Пайгамбар бул hadisинде силер мурутуңарды кыскартып жүргүлө, ал эми сакалыңарды коюп жибергиле, сакалыңарды кырбагыла деп Пайгамбар сакалдарды кыруудан кайтарып жатат. Демек, мусулман адам бул сакалды өстүрүп жүрүштүгү сүннөт, бекемделген сүннөт амалдардан болду деп эсептелинет. Ал эми сакалды кырып коюштук, эч бир себепсиз эле кырыштык бул шариятыбызда күнөөкөр болуп калат.
Keyingi 53-cü hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ya ayyuhan nasu innal ghina laysa an kasratul arad." Ey adamlar, чыныгы байлык деген бул мал мүлк жыйнауда эмес, балким валакиннал ghina ghina nafs. Бул нафсынын бай болуштугунда дейт. Нафсыга бир ырыс кыйла турган болсо, мына ошол нерсеге каниет кылыштыгың, жүрөгүң иманга толуштугуң, жүрөгүң күнөөлөрдөн таза болуштугуң, мына ошол чыныгы байлык дейт. Сен жүрөгүңдө бактылуулук болуштук, колуңда мал мүлк эмес. Сен жүрөгүңдө чыныгы иман болуштугуң, жүрөгүңдө Аллах тааланы жакшы көрүү, пайгамбарды жакшы көрүү, башка мусулмандарга болгон сүйүү, башка мусулмандарга болгон жүрөгүндө жек көрүүнү жок боло турган болсо, мына ошол чыныгы байлык деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди чыныгы байлык эмне экенине үйрөтүп өтөт. Андан кийинки 54-cü hadis. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ида акала ахадукум фалякул яминиhi." Эгерде сен бирөөңөр тамак жей турган болсо, анда оң кол менен жесин дейт. "Ва ида шариба фалyaşrab biyaminihi." Эгер суу иче турган болсо дагы оң кол менен ичсин. "Fa inna shaytana ya'kul bi shimalihi wa yashrab bi shimalihi." Анткени шайтан бул сол кол менен жеп, сол кол менен ичет дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз ар дайым кандай бир жакшы иш кыла турган болсок, оң жактан баштап, ошол оң кол менен кылган жакшы. Тамак ичсек дагы, суу ичсек дагы оң кол менен жешибиз керек, ичишибиз керек. Ал эми сол колдоп жештик, бул арам болуп калат. Жана ошондой эле бул нерсени биз өзүбүз дагы амал кылып, жана өзүбүздүн балдарыбызга дагы ушул оң колдоп жегенди үйрөтүшүбүз керек. Албетте оң колдоп жеген, ичкен, же оң колдоп жакшы иштерди кылган береке болот. Андан кийинки 55-ci hadis. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир киши келип: "Я Расулаллах, мага бир амал үйрөтүңүзчү. Эгер ошол амалды кыла турган болсом, мени Аллах таала жакшы көрүп калсын, жана мени адамдар жакшы көрө турган болуп калсын" дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Исхад фи дунья юхиббакаллах." Дүйнөдөн зухат кылгының Аллах сени жакшы көрөт. "Вазхад фима фи айдин нас юхиббука." Адамдардын колундагы нерседен сен зухат кылгының дейт. Ага көз артпагының, ошондо сени адамдар жакшы көрөт дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, дүйнөдөн зухат кыла турган болсоң, ибадатка бериле турган болсоң, дүйнөдөн бир аз алыстап, дүйнөдөн өзүңө жетерлик бир өлчөмдө мал мүлк жыйнап, жакшы иштерди кылып, андан кийин Аллах тааланын ибадатына дагы зухуттук менен келе турган болсоң, Аллах таала сени жакшы көрөт экен. Жана ошондой эле адамдардын колундагы нерсеге, адамдардын байлыгына, адамдардын бир мүлкүнө көз атпай турган болсоң, ага бир үмүттөнбөй турган болсоң, анда сени адамдар жакшы көрөт экен. Андан кийинки 56-cı hadis. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Акрабу ма якуну раббу минал абди фи жавфил лейлил ахир. Фан истатa'ta an takuna mimman yadhkurulloha tilka sa fakun." Аллах таала пендеге эң жакын боло турган учуру бул түндүн акыркы бөлүгү дейт. Эгерде колуңдан келе турган болсо, мына ошол убакта туруп, Аллахты зикир кылгандардын катарында бол дейт. Албетте түндүн акыркы бөлүгүндө Аллах таала дүйнө асманына түшөт дейт. Түшүп үч суроо менен түшөт. Биринчиси, ким мага дуа кылат, мен дуасына жооп берем. Ким менен истигфар айтат, анын күнөөлөрүн кечирем. Ким менден эмне сурайт, мына ошол нерсени берем деп Аллах таала түндүн акыркы бөлүгүндө дүйнө асманына түшүнүп, ар күн сайын дүйнө асманына түшүп, ушинтип чакырык кылат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, түндүн акыркы бөлүгүндө туруп, намаз окуп, Куран окуп, көп дуа кыла турган болсок, биздин дуаларыбыз, биздин кылган ибадаттарыбыз мустажап болот. Жана ошондой эле дагы биздин иманыбыздын көтөрүлүүсүнө, биздин жүрөгүбүздүн тазалануусуна, биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсүнө себепкер болот. Биздин ар бир күнүбүздө ушундай бир чоң неамат бар, бул түндүн акыркы бөлүгү. Ушул түндү биз куржалак, кафилетте өткөрүп жибербешибиз керек. Андан кийинки 57-ci hadis. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ида хабба ражул ахаху фалюхбирху аннаху юхиббуху" дейт. Эгерде силердин кимдир бирөөңөр башка бир мусулман бир тууганын жакшы көрө турган болсо дейт, анда ага жакшы көрөрүн кабарласын, ага билдирсин дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, албетте мусулмандар бири-бирин жакшы көрүп, ынтымакта жашасы керек. Албетте башка бир мусулман экинчи мусулманды жакшы көрүштүгү бул анын моюндагы парыз болуп эсептелинет. Аны жек көрүштүк күнөө болуп эсептелинет. Ошон үчүн эгер таарынычтар боло турган болсо, бири-бирин кечирип, ортодогу мамилени оңдош керек.
чындаш керек. Ал эми жакшы көрө турган болсо, ага жакшы көрөрүн билдириш керек. Мен сени Аллах жолунда жакшы көрөмүн деп ушуну билдириш керек. Пайгамбар салам ошол нерсени билдирип койсун деп айтып атат. Андан кийинкиси 58-ci hadis. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Истаус бин ниса хайран" аялдарга жакшы мамиле кылгыла дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар эркектин өз жубайына, өзүнүн карындашына, эжесине жакшы мамиле кылууга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруган. Өзгөчө өзүнүн аялына жакшы мамиле кылууга буйруган. Урматтуу мусулман бир тууганым, сиздин жубайыңыз сиздин эң жакшы мамилеңизге татыктуу адам мына ошол болуп эсептелинет. Сиз жакшылык кылам дей турган болсоңуз, өзүңүздүн үй бүлөңүздөн баштаңыз. Өзүңүздүн ата-энеңизге, бир туугандарыңызга, өзүңүздүн жубайыңызга, өзүңүздүн бала чакаңызга жакшы мамиле кылыңыз. Сиздин өзүңүздүн жакшы кулк менеңиз менен ошолорго көргөзүңүз. Сиздин кандай мусулман экениңизди мына ошол аялыңыз жакшы билет. Эгерде кимди бирөө өзүнүн ким экендигин билгиси келе турган болсо, анда ошол аялынан барып сурасын. Аялына жакшы мамиле кылып аткан болсо, албетте бул мыкты мусулман. Ал эми аялына корс мамиле кылып, аны сөгүп, аны урушуп, аны каргап, дагы башка нерселер менен ушуну кордоп аткан болсо, бул эң жаман мусулман болуп эсептелинет. Андан кийинки канча 59-чу hadis болуп калды. 59-чу hadis. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Афшу салама байнакум" дейт. Өз ара саламды жайдыкла дейт. Мусулман адам бир мусулман жолуган кезде "Ассаламу алейкум" деп салам бериштеги сүннөт амал болуп эсептелинет. Пайгамбар салам ошол силер саламды жайдыкла, бири-бириңерди жакшы көрүп каласыңар деген. Силер бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө толук ыймандуу боло албайсыңар деген. Албетте мусулман адамга салам айтыштыгы бул сүннөт болуп эсептелинет. Бул салам көчөдө өтүп баратканда болсун, же үйгө киргенде болсун, же мечитке киргенде болсун, мусулманды көргөн кезде сөзсүз түрдө "Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху" деп салам бериш керек. Андан кийинкиси 60-чы hadis. Пайгамбар салам айтат: "Ида камати саату ва бияди ахадукум фасилатун фанистатаа алла якума хатта ягриса фалияфал" дейт. Эгерде кыямат күнү башталып калган болсо дейт, силердин бирөөңөрдүн колунда бир көчөт боло турган болсо, эгер колунан келе турган болсо, мына ошол көчөттү жерге отургузуп коюштук. Анда ошол көчөттү отургузуп койсун деп Пайгамбар салам айтып атат. Бул дегени, эгерде кыямат күнү башталып калган болсо дагы, кимдин колунан кандай бир жакшы иш кылыштык келе турган болсо, анда ошол жакшы ишин кылып калсын деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы жерде болсо дагы соопторго аракет кылууга бизди чакырып атат. Анткени эртең кыямат күнүндө адам көппү, азбы, кыпынчалык күнөө кылган болсо да ошонун жазасын алат. Кыпынчалык бир жакшы иш кылган болсо, мына ошонун да жазасын алат. Ошондуктан ар дайым жакшы иштерден үмүтсүз болбой, кайсы жерде кандай сооптуу иш боло турган болсо, мына ошол нерсеге аракет кылып калыш керек. Эртең кыямат күнү ушундай оор күн болот. Бир соопко адам муктаж болуп калат. Таразага келген кезде ага бир сооп жетпей калышы мүмкүн. Бир субханаллах дебей койгону үчүн катуу өкүнүп калышы мүмкүн. Ошондуктан урматтуу мусулман тууганым, биз бул дүйнөдөгү убактыбызды туура пайдаланып калышыбыз керек. Өзгөчө мына Рамазан айы келет. Рамазан айынын соопторунан пайдаланып калышыбыз керек. Бул айда орозо кармап, бул айда Куран окуп, бул айда зикир кылып, бул айда тагаж намаздарды окуп, бул айда садакаларды берип, бул айда бирөөлөргө жардам берип, бул айда муктаждыгын чечип берип, ушундай бир жакшы иштерде биз жарышып кала турган болсок, эртең кыямат күнүндө Аллах Тааланын каалоосу менен өкүнчү адамдардын катарынан, Аллах Таала ошо өкүнүп калган адамдардын катарынан бизди сактап коюшу толук мүмкүн иншалла. Мына ушу менен урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын насааттары тууралуу келген хадистердин катарын жыйынтыктайбыз. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай өз үммөтүнө күйгөн адам эле. Үммөтүнө кандай бир пайда боло турган болсо, аларга насаат берчү, алар жакшылыкка чакырчу, жамааттан кайтарчу. Биз дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө эртибиздей турган болсок, биз башка мусулмандарга колубуздан келишинче жардам беришибиз керек. Кимдин кайсыл жакта мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, мына ошол жактан жардам беришибиз керек. Кимдин кайсыл жактан өз жерине пайдасы тие турган болсо, мына ошол пайдасын тийгизиш керек. Кимдин колунан эмне келе турган болсо, мына ошол нерсе менен башка мусулмандарга бир көмөктөшүшү керек. Ал эми пайдасы тийбей турган болсо, аларга зыянын тийгизбеш керек. Зыянын алардан алыс кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
ар дайым өмүрүндө мына ушундай өз үммөтүнө жакшылыкты үйрөтүп, жамандыктан кайтарып, өз өмүрүн ушудан өткөргөн. Аллах таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мына ушул нерсе үчүн жер бетине жиберген. Албетте эң чоң насаат айтуучу бул Аллах таала Кур'ан-ы Каримде бизге көптөгөн жерлерде биздики жакшылыкка үйрөткөн. Бизге көп нерселерди Аллах таала жакшылыкка буйруп, бизди ушундай жаман болгон иштерден кайтарган. Аллах таала кандай бир буйрукка буйрубасын, бул нерседе биз үчүн сөзсүз түрдө жакшылык бар. Аллах таала кандай бир жаман нерседен бизди кайтарбасын, бул нерседе сөзсүз түрдө бизге зыян бар. Аллах таала кайсы бир нерседен бизге адал кылып бербесин, бизге таза нерседи адал кылып берген. Биздин ден соолугубуз үчүн пайдасы болгон нерседи адал кылып берген. Биздин бул дүйнө жашообузда бактылуу болууга себеп болгон нерселерди адал кылып берген. Ал эми кайсы нерсени Аллах таала арам кылбасын, бул нерсе биздин ден соолугубузга зыян бар. Биздин үй бүлөбүздөгү биздин үй бүлөбүзгө ар кандай чыр чатакты алып келет. Аллах таала баарыбызды кыямат күнүндө өзүнүн Фирдаус аля бейишине жыйнаган болсун. Билип дагы билбей дагы кылган күнөөбүздү кечирсин. Аллах таала кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Сабактарга көңүл буруп, угуп бергениңиздер үчүн баарыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.